Салам достор, саптар темасын улантабыз. Азыр биз саптарга арналган стандарттуу функциялар менен таанышабыз. Python өзүнүн көп сандаган стандарттуу функциялар менен да таанымал. Жана албетте саптар үчүн да Python'да стандарттуу функциялардын саны аз эмес. Бул сабакта биз сапка арналган баардык функцияларды карап чыга албашыбыз мүмкүн. Эгер сиз билген кээ бир функциялар бул сабакта айтылбаса, анда ал функцияны түшүндүрмөсү менен комментарийге жазып коюуну унутпаңыз. Анда эмесе сабакты баштайлы. Мурдагы сабактарда биз str, len, or, char функциялары менен таанышканбыз. Жана сапка сапты кошуу конкатенация деп аталат. Аны дагы биз мурдагы сабактарда караганбыз. Батыраак көрсөтүп түшүндүрүп берүү үчүн мен Python консольго кирейин. Ал үчүн бул жерге жөн гана Python деп жазып, Enter'ди бассак жетиштүү. Мына биз Python консольдобуз. Эми бул жерге кандайдыр бир сап жарыялайын, ал аса болсун жана анын ичине салам деп жазайын. Жана бир канча сандар болсун, жана мындай бир символдор болсун. Эң биринчи карай турган функциябыз бул upper функциясы. Upper функциясы бул жактагы саптагы бардык тамгаларды, көрүңүздөр, тамгаларды гана чоң тамгага айландырып берет. Караңыздар, бул жерге a точка деп жазылат, жана upper мындай жазылат. 2p менен upper. Жана жөн гана ушундай кашаны ачып жаап коебуз. Enter'ди бассак, караңыздар, мынакей бул жерде бардык тамгалар чоң тамгага айланды. Ал эми символдор эч нерсе болгон жок. Эми кийинки функция бул lower функциясы. Ал функция бул жактагы саптагы бардык тамгаларды кичине тамгага айландырып берет. Аны иштетип көрөлү. Ал мындай жазылат. Lower болуп жазылат. Жана жөн гана ушундай менен кашаны ачып жаап коебуз. Жана Enter'ди бассак, мынакей өзүңүздөр көргөндөй бардык тамгалар бул жерде кичинекей болуп калды. Кийинки функция бизде isTitle функциясы, ал логикалык функция. Эгер сап чоң тамгадан башталчу болсо, анда ал бизге true деген жыйынтык кайтарат. Ал эми кичине тамгадан башталчу болсо, анда ал бизге false деген жыйынтык кайтарат. Ушул a сап үчүн аны жазайын. Ал мындай болуп жазылат. Жана Enter'ди бассам, караңыздар, true деген жыйынтык кайтарып берди. Эмне үчүн true деген жыйынтык кайтарып бергендигин сиздер түшүнбөй калдыңыздар болуш керек, анткени бул жакта караңыздар кичине тамга менен башталып турат. Бирок чындыгында бул жакта функциялардагы жыйынтыктар кандайдыр бир өзгөрмөгө чыгарылыш керек. Ошондо гана ал сакталат. Бул жакта жөн гана сакталбай, экранга эле чыгат. Бул жакка эгер программаны жазганда жөн гана a.lower деп жазып койсоңуз, ал a-нын маанисин өзгөртпөйт, жөн гана ошол убакта өзгөрөт, бирок кийин мурдакы абалына кайтат. Ал үчүн биз башка бир өзгөрмөгө ал маанилерди карашыбыз керек болот. Азыр караңыздар, биз аны бул жака анын өзүн чыгарсак, мынакей салам деген мындай сап чыкты. Ал жакта өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи тамгасы чоң тамгадан башталган. Ошондуктан бизге true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Кийинки функция index функциясы. Ал бизге биз издеп жаткан, биз саптан кандайдыр бир бала сапты издесек, ошол бала саптын биринчи номерин таап берет. Эгер андай бала сап жок болсо, анда ал value error деген катаны чыгарат жана программа автоматтык түрдө токтойт. Караңыздар, мисалы үчүн a index мындай жазылат. Жана биз андан бул жактан кандайдыр бир бала сапты же болбосо бир элементти да издесек болот. Мисалы үчүн ушул символду издейик. Ал бизде мындай тырнакчанын ичиге алынып жазылыш керек. Жана Enter'ди бассак, мынакей анын номерин чыгарып берди, анын индексин чыгарып берди. Көргөнүңүздөрдөй ал 8-чи индексте турат экен. Эгер биз ал жакта анда жок бир символду жазсак, мисалы үчүн аны өчүрүп туруп бул жерге 4 деген же болбосо ошол 4тү эле жазсак болот. Enter'ди бассак, мынакей мындай бир value error деген катаны чыгарды. Бул ката биздин программаны автоматтык түрдө токтотот. Андан кийинки функция rIndex деген функция. Ал бизде ошол изделип жаткан бала саптын акыркы номерин таап берет. Бул жакта индекс биринчи номерин таап берген. Бул жака биз кандайдыр бир
сапты деле жазсак болот. Бала сапты караңыздар. a.index деп туруп, бул жакка ушул жактан бир бөлүктү жазалы. Мисалы үчүн la деген болсун. Жана enter'ди бассак, анда ал бизге биринчи L элементинин номерин, индексин таап берет. Бул бизде 2ге барабар, караңыздар. S 0 1 2. Демек бизге туура жыйынтыкты чыгарып берди. Ал эми R индекс анын акыркы элементинин индексин таап берет. Караңыздар, a.r индекс деп жазабыз. R индекс деп туруп, ушул жерге кайра эле ушул la деген бала сапты жазалы. Жана enter'ди бассак, мынакей бизге 2 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Ал дагы 2 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Кечиресиздер, мен көптөн бери бул функциялар менен практикада иштеп көрбөгөндүктөн бир аз унутуптум. Индекс функциясы бул жакта негизги сапта, а сабындагы биринчи табылган бала саптын биринчи номерин көрсөтөт. Ал эми R индекс бул ошол саптагы эң акыркы табылган ушул бала саптын номерин көрсөтөт. Мисалы үчүн биз бул жерге башка сап жарыялайлы. Анын ичинде мындай кайталанган бала саптар болсун. Мында kh, андан кийин дагы кандайдыр бир сап, андан кийин дагы kh болсун. Жана бул жерге биз ушул функцияларды колдонолу. s.index дейли. Жана биз бул жерге ошол kh деген бала сапты издеп көрөлү. Эгер enter'ди бассак, анда караңыздар 0 деген жыйынтык чыгарып берди. Албетте k'нын индекси бизде 0го барабар. Ал эми биз бул жерге r индексти жазсак, жана бул жерге дагы kh деп жазсак, анда бизге жыйынтык мындай болот. Караңыздар, 6 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Демек, бул жердеги k'нын индекси 6га барабар. Ал эми бул k'нын индекси 0го барабар. Акырындагы бул жактан уланган кийинки тамганын индекси бул жакка чыкпайт. Жөн гана биринчи тамганын индекси экранга чыгарылат. Андан кийинки функция find функциясы. Ушул эле s сабынан биз find функциясын иштетип көрөлү. Ал дагы бул жакта саптагы биринчи изделип жаткан биринчи бала саптын индексин чыгарып берет. Караңыздар, мисалы үчүн бул жактан дагы kh деп издетип көрөлү. Жана enter'ди бассак, караңыздар, 0 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Бирок бул экөөнүн айырмасы эмнеде? Эгерде биз издеп жаткан бала сап берилген сапта жок болчу болсо, индекс функциясы программаны автоматтык түрдө токтотот, аварийный токтойт. Ал эми find функциясында ал андай болбойт. Программа токтоп калбайт. Жөн гана ал -1 деген жыйынтыкты кайтарып коет. Мисалы үчүн биз бул жерге башка, бул жерде жок бир мындай бир бала сап киргизели. Мисалы үчүн ушундай болсун. Жана enter'ди бассак, жөн гана -1 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Ал эми индексте болсо мындай катаны чыгарган, жана программа автоматтык түрдө токтойт болчу. Экөөнүн айырмасы ушунда. Жана дагы rfind деген функция бар. Бул албетте r индекстин эле ишин аткарат. Жана албетте программа токтоп калбайт эгерде андай бала сап жок болчу болсо. Жөн гана ал дагы -1ди чыгарып берет. Аны дагы иштетип көрөлү. s rfind ушундай болуп жазылат. Жана анын ичине дагы kh деп жазалы. Программаны иштетсек, мынакей бул деле бизге 6 деген жыйынтыкты кайтарып берди. Кийинки функция бизде isDict функциясы. Ал функциянын иши сап жалаң сандан турарын текшерет. Мисалы үчүн ушул s функциясына ал мындай жазылат. isDict болуп жазылат. Жана кашаны ачып жаап коебуз. Enter'ди бассак, бизге false деген жыйынтыкты кайтарып берди. Эмне үчүн? Анткени s сабы экранга чыгарайын. S сабы бизде мындай, ал жалаң гана ушундай тамгалардан турат. Бул жерге мен башка сап жарыялайм. Мисалы үчүн d сабы болсун. Жана ал сап жалаң сандардан турсун. Жана мен ал функцияны кайрадан иштетсем,
Ал бизге true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Эмне үчүн? Анткени сап жалаң сандардан турат. Эгерде анын арасына кандайдыр бир башка символ кошулуп калчу болсо, анда ал бизге false деген жыйынтыкты кайтарып берет. Андан кийинки функция bizde is alpha функциясы. Ал функциянын иши бул жактагы сап жалаң тамгадан турарын текшерет. Мисалы үчүн ошол s сап үчүн текшерели. S сабын экранга чыгаралы. Ал жалаң тамгадан турат. Жана ал үчүн биз is alphаны жазсак, мындай жазылат. Жана enter'ди бассак, бизде мына true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Эгерде анын ичине кандайдыр бир сан же символ кошулуп калса, анда ал бизге false деген жыйынтыкты кайтарып берет. Андан кийинки функция is unknown функциясы. Ал функция бул жактагы сап сандан же кандайдыр бир сандан же болбосо тамгадан турарын текшерет. Мисалы үчүн ошол s сабын текшерип көрөлү. Is unknown ушундай болуп жазылат. Жана enter'ди бассак, мына бизге true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Бирок башка бир сап жарыялайлы. Мисалы үчүн j сабы болсун. Жана анын ичинде тамга жана сан болсун. Ушул сап үчүн бул функцияны текшерип көрсөк, албетте бизге true деген жыйынтык кайтарып берет. Бул жактагы сап жалаң тамгадан жана сандан турат. Эгер бул сапта кандайдыр бир символ кошулуп калса, башка символ кошулса, мисалы үчүн мындай бир башка сап жарыялайын. Анын ичинде тамгалар, сандар жана мындай бир символдор болсун. Ушундай болгон символдор болсун. Жана ушул сап үчүн мен бул функцияны жазсам, ал бизге мындай false деген жыйынтыкты кайтарып берет. Кийинки функция бизде is lower функциясы. Ал функция саптагы тамгалар кичине же кичине эмес экендигин текшерет. Эгер саптагы тамгалар кичине болсо, анда true деген жыйынтык кайтарат. А эгер кичине эмес болсо, анда false деген жыйынтык кайтарат. Ошол t сабы үчүн мен аны иштетейин. Ал мындайча жазылат. Lower. Жана кашаны ачып жабабыз, жана enter'ди бассак, мына true деген жыйынтык кайтарып берди. Анткени t сабы өзүңүздөр көргөндөй, бул жердеги тамгалар кичине болуп жазылган. Бул жактагы символдорду ал эске албайт, болгону тамгаларды карап чыгат. Андан кийинки функция is upper функциясы. Ал функция бул жердеги тамгалардын чоң экендигин текшерет. Эгер тамгалар чоң болсо, анда true деген жыйынтык кайтарат, а эгер кичине болсо, анда false деген жыйынтык кайтарат. Ошол t сабы үчүн мен аны иштетейин. Is upper ушундай болуп жазылат, жана кашаны ачып жабабыз. Enter'ди бассак, мына false деген жыйынтыкты кайтарып берди. Эмне үчүн? Анткени бул жердеги тамгалар бизде кичине болуп жазылып турат. Эгерде мен башка сап жарыялсам, мисалы үчүн o сабы болсун, жана анын ичинде мындай чоң тамгалар болсун, жана кандайдыр бир сандар, албетте символдор болсун. Андан кийин ушул o сабы үчүн мен is upper функциясын иштетсем, анда ал бизге true деген жыйынтыкты кайтарды. Анткени бул жердеги тамгалар бардыгы чоң болуп жазылган. Ал эми символдор бул жерде эске алынбайт. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага лайк басууну унутпаңыз. Эгер сиз бул каналга каттала элек болсоңуз, катталууну сунуштайм. Ошондо сиз жаңы видео сабактарды биринчилеринен болуп көрө аласыз. Жана албетте сабактагы материалдарды бышыктоо үчүн Telegram каналдан тапшырмалар берилет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.